Эми алакан аркылуу акча төлөө кеңири жайылышы мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен алаканды сканерлеп төлөм жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Бул келечекте банктык карталардын ордун басышы толук ыктымал. Достаточно просто ладони можно провести над камерой и платеж снимается. Биз Өзбекстандан келдик. Жарандардын назарына коюп жаткан чечимибиз алаканды сканерлөө аркылуу төлөм жүргүзүү. Биз муну Өзбекстанда киргизе баштадык. Мисалы кафеден бир чай алалы, аны тандап туруп буйрутма беребиз. Андан соң алакан менен төлөө дегенди тандайбыз. Алаканды коебуз, дароо тиешелүү сумма эсептен алынат. Welcome to the demo video. Жасалма интеллект жарандардын жашоосуна пайдасын тийгизүүдө. Алсак протездер үчүн жасалма терини Ильяс Жентаев жасаган. Ал көрсөтүп жаткан протез кол кыймылдарды кайталай алат. Анткени датчик аркылуу булчуң жана тарамыштардын кыймылын сезет. У бионических протезов сейчас нет обратной связи. Бионикалык протезде кайтарым байланыш жок. Тагыраагы аны колдонуп жүргөн адам эмнени кармап жатканын көзүн жумуп биле албайт. Ал эми менин ишим дал ушуга багытталган. Көрбөй туруп деле адам кармаган нерсесин сезип башкара алат. Протезди адамдын муктаждыгына ылайыкташтырууда жасалма интеллект колдонулууда. Жасалма акыл программалык камсыздоолорду иштеп чыгууда кеңири пайдаланылып келет. Я вообще компаниям советую инвестировать. Мен жасалма интеллекттин инструменттерине инвестиция салууга чакырам. Бул программалык камсыздоолорду иштеп чыккан компанияларга гана тиешелүү эмес. Бул билим менен байланышы бар бардык компанияларга тиешелүү. Мисалы жасалма интеллект менен чат-ботторду алсак, алар чоң көлөмдөгү документтерди кыскартууга көмөк көрсөтөт. Же болбосо суроо берип туруп эле керектүү видео файлды тез табууга жардам берет. Презентациянын планын түзүү, расмий каттын шаблонун жасоо сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстандагы жасалма интеллектти колдонуп калкты тейлөө борборлорун көзөмөлдөй баштады. Ал аркылуу кайрылган адамдардын санын аныктап, кызматкерлердин ишине байкоо жүргүзүүгө мүмкүн. Камералар менен кишини аныктайбыз. Бетинин биометриясы менен. Анан биринчи очередь ошол биздин операторлорду аныктап турабыз. Ал өз ордунда отурабы, өз ордунда отурбай элеби. Андан сырткары эми кийинки этапта биз ошол кирип аткан кишилерди да аныктайбыз. Киши кирип, кайсы услуганы алып, канча убакытта алганын, ким ошол услуганы берген, ошонун баарын аныктап туруп, анан өзүнчө бир аналитика чыгарабыз. Өлкөдөгү жасалма интеллект менен жабдылган камералар былтыр 3000ге чукул кылмыштын бетин ачууга көмөктөшкөн. Видео байкоолор эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлерди табууга жардам берген. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева билдирди. Бирок жасалма акылдын кооптуу жагдайларында эске алуу абзел. Бирок жалпысынан жасалма интеллект бир жагынан абдан жакшы панацея катары бүт көйгөйлөрдү чечет деп эсептесек, бир жагынан өзүнүн кооптуу жактары бар албетте. Өзүңөр билгендей жана ар кандай мошенниктер көбөйдү. Алдамдын үнүн, жанагындай дипфейктерди келбети менен өзгөртүп, жана ар кандай жаман жолдорго барган адамдар да көбөйдү да. Анан ал проблемалардан көйгөйлөрдөн жоготуш үчүн албетте коопсуз жагындагы күчтөш керек да. Ар кандай шылуундар, жеке маалыматтарды уурдап, аны өз максатына колдонуп жаткан учурлар аз эмес. Кыргызстанда жарандардын өздүк маалыматтарын коргоо агенттиги түзүлгөн. Жасалма интеллектти колдонуу, анын этикалык жана укуктук аспектилери боюнча пикир алышуучу аянтчаны Кыргызстан түзүп берди. Бишкекте түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча 2 күндүк форум өттү. Анда жасалма акылды колдонуу боюнча мыйзамдык базанын мааниси белгиленди. Азербайжан өлкөсүн алсак, алар ошол жанагы мен айтып кетип аткан стратегияны жасалма интеллект боюнча стратегияны кабыл алышыптыр. Бирок ошол учурда жана укуктук жагынан өзүнүн көйгөйлөрү бар экен. Биздин коңшу Өзбекстан өлкөсүндө мисалы алар азды изилдеп жатышыптыр. Ошол концепцияны кабыл алуу боюнчачы. Биздин Кыргызстандын мисалын келтирип кеттим. Укуктук жагынан биздики жанагы санарип кодекси азыр жогорку кеңеште ратификация өтүп жатат. Укуктук жагынан биз алдыга кадам таштадык десем, бул жерден да жаңылбайм. Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркиянын мамлекеттик органдарынын, бизнес өкүлдөрүнүн, академиялык коомчулугунун жана IT тармагынын өкүлдөрү катышты. Бул форум тажрыйба алмашуу аянтча. Бул бизге көп нерсени үйрөнүүгө жол ачып берет. Мындай иш-чаралар технологияларды ишке киргизүүгө гана эмес, ошондой эле жасалма интеллект тармагында прогресстин кыймылдаткычы болгон стартаптарды жана жаш адистерди колдоого көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз.
инновациялык келечекти курууга кандайча жардам берип жатканын. Форумда жасалма акыл кыргызча сүйлөп иш чаранын максатын айтып берди. Кыргызстан жасалма интеллекти мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында колдоно баштаган. Ал үчүн өлкө атайын суперкомпьютерлерди сатып алган. Ушул тапта жасалма интеллект министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматтарды аудио форматта окуп берет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапар. Жасалма интеллектке кыргыз тилин үйрөтүү талбаган аракет менен ишке ашкан. Жасалма акылды өнүктүрүүдө улуттук баалуулуктарды, тарыхты, тилди, билимди, салттарды коргоо маанилүү экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов белгиледи. Жасалма интеллекти бардыгы үйрөтөт. Ошонун бардыгы бир куржунга, казынасына, сандыгына ошонун баары топтош керек. Ошол өзү үйрөнө турчу сандыкка биз дагы өзүбүздүн адабиятыбызды, маданиятыбызды, тилибизди, музыкабызды, оюбузду, философиябызды бардыгын ошол жака да кошушубуз керек. Ошол жалпы ошол жасалма интеллект боюнча. Форумга Байкар Technology компаниясынын техникалык директору Селчук Байрактар жана Google, Meta, Дүйнөлүк банк, Юнита, Миттин, Мартин Траст ишкердик борборунун өкүлдөрү жана башкалар катышты. По цифровизации системы школьного образования. Биз Кыргызстан менен тыгыз кызматташуудабыз. Алсак мектепте билим берүүнү санариптештирүү боюнча иш алып баруудабыз. Мугалимдерге жана окуучуларга жасалма интеллектти угуп эле эмес, аны колдонуп сабак өтүү, окууну үйрөтүүдөбүз. Биз ошондой эле жергиликтүү инженер, ойлоп табуучулардын жасалма интеллектти колдонуп жөндөмүн жогорулатуу боюнча иш алып барып жатабыз. Жасалма интеллект жөн гана курал эмес, ал экономиканы, билим берүүнү, маданиятты, социалдык өнүгүүнү өзгөртө турган күч. Мындан улам бул жаатта түрк өлкөлөрү кызматташууга кызыктарлыгын ырасташты. Белгилей кетсек, ТМУга мүчө өлкөлөрдүн санариптик форумун уюштуруу демилгесин былтыр Садыр Жапаров Астанада өткөн саммитте көтөргөн эле. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп.